Демилге. Эмгек натыйча. Ассаламу алейкум, сүйіктүү көрүүчүлөр. Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору кайрадан эфирде. Жана кечирим сурайм, себеп дегенде бир нече айлар бою бул долбоорубуз токтоп калды, каналыбызга чыкпай жатты. Ага бир себептери бар. Өзүңүздөр көргөндөй көп долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Ошолордун арасында бул долбоорубуз унутулуп калды деп айтпайбыз, болгону гана уланткыбыз келбей калган болчу. Себебин айтып өтсөк, биз ушул долбоорду баштагандан кийин аябай көп көрүүлөргө ээ болуп, популярдуу болуп, анан ошого жараша бизди тураган же болбосо ушул жолду тандаган дагы биздин блогерлерибиз көбөйүп кетип, күндө чыксаң 5-6 жерде опрос болгон болсо, бизге болду, токтой окшойбуз деп жаап койгон болчук. Анан акыркы күндөрү көчөгө чыга турган болсоң, 7 жыл тамашада ойнодук, телевиденияда иштедик, көптөгөн долбоорлорду ишке ашырдык, бирок элдин баары жана кыздарды жүдөткөн балого, кыздарга тийише берген балого деп ушул эле нерсе менен жаттап калыштыр. Бул эмнеден белги берет? Бул элге аябай жаккан, аябай бир сонун долбоор болуп турду. Ошон үчүн жапканды туура эмес көрдүк, жана улантабыз дедик. Анан жаңы сезонубузду эмне менен баштайбыз десек, кайра эле туруп ушу кыздарга келип такалып атабыз. Кыздарга жигиттердин эмнеси көбүрөөк чыгат? Кашы, көзү, мурду, айтор иш кылып, ушул боюнча көп варианттарды бүгүн укмакчыбыз. Анан сиздерден бир эле нерсе суранабыз. Көптөн бери чыга элекпиз, бир аз унутуп кетип аткандырбыз. Бул долбоор эмнеси менен кызык болот, ошону эки эсе кызыктырыш үчүн сиздерден бир жакшы лайк, комментарий, анан албетте каналга катталып койсоңуздар эле болду. Элдос Аскарбеков, чоң суроо долбоору, Фрунзе ТВ каналы, баштадык. Балдардын басып кетип аткан басышынан эле билет болуш керек дейм. Кандай мисалы монтип кетип атса, бул жүдө экен деппи же кандай? Типа да, ушундай. Типа да? Типа. Же мисалы эркектер өзүнчө критерий бар. Меники деле мисалы ушундай кашы көз капкара болуп турса эле болуп кетем да ичименчи. Силерде андай жокпу түшүнүк? Мындай эчтекеси мани бербейсиң. Точно? Мен кыйнап атып, по-любому бир теманы чыгарып алам десең, ошон үчүн жөн айтып кал. Жок. Балдардын өзүнүн адамгерчилигине эле го. Жок, адамгерчилик бул сапатка жатат. Внешность. Ооба, сапатка кириши элекпиз, тааный элекпиз аны просто. Высокий. Мына могу бала келип атат, эмнесине биринчи очтунда көзүңө учуруп атат эмнеси? Чачтары. Чачтары. Эмнеге? Как можно быть таким? Каким? Дурачком? Мне такие не нравятся. Все понятно, а какие нравятся? Вот, эми таптык теманы. Кандай жагат? Чачы короткий, спортивный, Да. бой узун. Уже внешний свет фигурасына кирип баратабыз. ГВТсинен такие. Карап турганда, жүзүнөн карап турганда эмнесине көбүрөөк мани берип иштейт элең? Взгляд, наверное. Взгляд, Цвет да? глаз. Кыздар ушул нерседен катуу ойт окшойсуң, мындай карап койгондо эле взглядтан эле деп эле. Жаңы эле бир эки кыз дагы взгляд деп айта салды. Көз карашынан всё. Ошондон ошого мани беребиз. Ден соолугуң жакшыбы? Эмне кылып жүрөсүң биякта? Гуляй. Мен эмнем башкача экен, ладно, мындай карап турайынчы. Турасың да. Взгляд жок, уктай электиң, көздөр шишип турат. Значит, андан башка эмне мындай көзгө чырап, жакшынакай болуп турат? Общение. Вот, общение деген бул уже таанышкандан кетет, ошон үчүн махабат. Давай. Давайте. Жаман кыйын да ушул кыздар менен иштеш. Бирок интерес, кызыктуу, бирок кыйын. Наверное, глаза, не знаю, может, прическа. Какие? Конкретно вам какие глаза нравятся? Прям такие черненькие? Да без разницы, какие глаза, это не так. Ну, вы в первую очередь обращайте внимание только на глаза. Ну, потому что я смотрю в глаза. А что если парень вот такой высокий будет? Ну, не знаю. Вот такой. Как вы будете смотреть? Вот так? Ну да. Ага. Глаза. А вам? Что важнее? Наверное, глаза, прическа. Да? Прическа, да. Ну, не знаю. Губы, может. Губы. Губы? Должны быть такие пухленькие, да? Или как? Я не знаю, я не разбираюсь в мужских губах. И слава богу, да? Какие они должны быть? Ну, обычные, как бы. Если обычные, то зачем тогда на это именно акцентированно обращать внимание? Ну тогда, наверное, прическа, наверное, самое главное. Прическа, да? Вот один из важных критериев, что вот если вот такие волосы вьются, да, вид. Да, прическа. Стройный, красивый, глаза еще. И вот такого твоего роста, да? Высокий, конечно. Высокий должен быть, да? Чуть выше тебя, на сантиметров 55, да? Да. 55. Да.
боло берет экен. Все, тогда спасибо. Глаза, губы. Жан дүйнөсүн айтып кирбеңиз. Жан дүйнөсүнө жете элекпиз биз тааныша элек. Тазалыгына. Тазалыгына. Жүргөнүнө аккуратныйына, адамдын көргүчпөрөк деп коет го. Жүргөнүнө. Стиль, вообще. Стиль ооба. Бирок ал Давидке кирип калат экен. Давид эми ал тандоо. Көзү менен кашына. Көзү кашы. Көздөр бакыракай, каштары узун болуп турса эле болду. Ошондой эми жакшынакай көрүнөт да негизи. Чем бизди негизи кыргыздарды монголдор басып алгандан биз деле мурун тарыхка кайрылып кетсек, мурун биз негизи түрктөргө окшош болчу, өздөрүбүз бакыракай, мурдуларыбыз кырдач. Анан монголдор басып алгандан кийин биздин көздөр ичке, бойлорубуз жапалдаш келген. Негизи адамдын көзү чоң болсо, эмне көз адамдын негизи көркү көз менен каш деп коет го. Кашы менен көзү жакшынакай болсо анда өзүнө тартып турат да. Инициатива «Эмгек. Результат». На взгляд, Взгляд? да. Взгляд. Не глаза, а именно взгляд, мне кажется. Самое важное в парне это взгляд. Он может быть и нежным, может быть и суровым, может быть и брутальным, не знаю, как, на какие критерии там делятся. Ну, вот если ты, например, так увидишь, да, резко, да, вот, ты, мне кажется, замечаешь в первую очередь взгляд, потом понимаешь, какой это был, суровый или милый. Все, понятно. То есть на все остальное, в принципе, наплевать. Как бы, это все при общении, мне кажется, ну, как бы, у меня нету таких принципов. Не знаю, ну, я лично, как парень, обращаю больше внимания на глаза. На глаза. На глаза, да. Ну, если так взять, по большому счету. А вы конкретно у парней? Не, я просто слышал такой момент, что у него нос такой, у него оказывается какие-то... Типа оценивание? Да. Не знаю, но я вот оценивать не А, умею. губы не такие пухлые, как хотелось бы, там нос вот так. Оказывается, есть такое, да, оценивание у девушек? Может, ну да, я тоже слышала такое, есть. Это Только 100% нет. слышали даже или участвовали даже? Ну, может, с подругами сидишь, да? Но, блин, я именно не... вот, типа, у вас такой нос, ты видишь, да? Внимание, рвись. Нет, А. я лично нет. Все, главный взгляд после олду? Жүрек прям. Взгляд, улыбка, ну, все такое. Все понятно. Рахмат. Чыгыр айтканчы. Өзүн алып жүргөнүнө Алып жүргөн это мындай тарбияга болуп калпайбы? А келбетинен сурап атабыз. келбетине что приятный болуп. Приятно алып вообще жооп берип коюп атасыз. Бирөөнү айтыңызчы, пожалуйста. Өзүңүз эмнеге биринчи очередь маани бересиз? Бутуна, анан колуна. Бутуна? Буттар узун болуш керекпи? Жок, буту таза, анан кол. Вот она что. Бут таза, анан кол таза жүрүш керек экен. Все, рахмат. Атыңыз ким? Бектур, очень приятно. Сизге? Айдай. Айдай. Бектур Айдай, мындай болуп атат да, просто конкретно бир кыз жигиттин ортосунда таанышып атканда негизи кыздардан сурап атканбыз, анан биринчиси Айдайдан сурап көрөйүн. Бектурду көргөндө биринчи эмнесине маани бердиң эле? Ну, как бы сказать. Сразу, чтоб көргөн, ох деп. Ну, просто понравилось. Макул, мындай деле ответти кабыл ала беребиз, бирок негизи өзүңүзгө буга чейин какой-то критерий бар беле, чтоб жигиттин көзү мондай болсо, сонун болмок, же кашы мондай болсо, же мындай дене мүчөлөрдөн бирөөсүнө прям басым жасагандай. Прям же кирпиктери узун болсо, сонун болмок дегендей. Нет. Нету, да? Вообще не было. Да. Просто внешностьтан эмнеге көбүрөөк маани бергенмекчисиз? Вообще бербейсиз. Берген жок, если это понятно, но если в случае чего-то, что Бектурду биринчи жолу көрүп атасыз деп коелу. Сразу, что бросается в глаза? Ну, его улыбка. Вот. Күлгөнү, жылмайганы жагат экен. А сизгечи Бектур? Биринчи көргөндө Биринчи көргөндө эле кыздын эмнесине баа бересиз? көзүнө, Көзүнө, да? видине, Не, пока сүйлөшө элексиңер да. Пока только мына визуальный контакт деп коелу. Көрдүңүз, сразу көзүнө маани бересиз. там большинство фигурасына же ушундай бетине по красоте карайт. Ошо майын. Сиз эле ошол сыяктуу, да? Все, чоң рахмат. Жеке сизде эң биринчи орунда мындай жигиттин жүзүндө эмне турат да? Мындай балким көзү көбүрөөк чагабы, эмнесинен баа бересиз? Биринчи жолукканда сүйлөшө элексиңер, тааныша элексиңер, просто өтүп баратканда. Баланын көздөр сонун экен, каштары узун экен, ушул сыяктуу болобу? Мына слабость, женская слабость деп койсок болот. Честно? Да. Нет, Вообще маани бербейсиз. маани бербейм. Кандай болсо ошондой болсун.
главное душес простой болсун бүт. Эми да душу жетпейсиңер да турабы, мисалы карап тур. Общение простой, жөнөкөй. Общение да боло элек да, жакта келатат. Даже кетеш жөнөкөй көрсө болду мага. Жок, келатат дейм мен, укпайсың, келатат. Сүйлөшө элексиз. Сүйлөшө элексиз. Анда калып кетесиз ошодон таанышпай. Таанышпай? Таанышпайсызбы? Хотя мындай четте туруп, прическасы сонун экен деп койгонгона болбойбу? Эмнеге көбүрөөк маани бересиз? Дене турганы боюнча. Вот чынын айтайын, маани берип көрбөппүн. Вообще? Жок, эми берип көрөйүн да, турупчу. Давайте берип көрөбүз бирге. Жок, байке, рахмат. Жок, жок, бул сыноого кирбейт дейм. Түшүнөт, бирок вообще маани да бербейм мен. Жейтим бар өзүмдүк, просто ошочу маани бербейм. Ошо. Жок. Жейтиңиз бар болсо сонун экен. Биринчи жолу көргөндө эмне вообще просто көтөрүп. Көз жагатма. Вот, ушинтип эле коюш керек болчу, айлана кыйнай. Өзүмдү жаман мыкач сезип кеттим мындай. Жок, жейтим эле өзүм. Жейтим болсо да болду, маани бербейм. Мынакей достор, өзүңүздөр уккандай эле кыздардын көпчүлүгүнө эле маани бербейт экен. Бул туура эле болуш керек. Бул суроону биз тамаша иретинде эле көтөрүп чыктык. Себеп дегенде балким анча-мынчалар тамаша иретинде болсо да айтып коеттур деп. Андайлар да болду, башкача айткандар да болду. Эң негизгиси ойлордун баары сиздер өзүңүздөр уктуңуздар. Сиздерге айта турган мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй эле баардык жооптор жаңырды жана ал жооптор менен баарыбыз эле макул болсок керек. Эч кайсы нерсе маанисиз деле болуп калат. Эгерде адам жан дүйнөсү жакшы болсо да. Бирок жан дүйнөдө ар дайым карап келгенден кийин бир нерсени унутуп калабыз. Себеп дегенде адамда өзүнө тарта турган ар дайым бирдемкеси болот. Балким күлгөндө жылмаюусу башкача болот же көз карашы башка. Айтор ошол нерсени бүгүн подчеркивать этебиз деп чыктык эле. Көпчүлүккө кыздарыбыздан так жооп ала албай калдык. Албетте тамаша иретинде эле берилген суроо болгону гана бизде эмне үчүн бул теманы козгоп чыкты десеңиздер, башында айтып өткөндөй эле бизде көпчүлүк учурда мындай көчөдө жүргөндө сен кыздарды таскасын чыгарасың, сен кыздарды жүдөтөсүң, сен кыздарды мынтесиң деп чынчындап келгенде мен мындай нерсени көздөп чыккан эмесмин бул долбоор баштаганда. Тескерисинче ошо именно кыздардын айта турган сөздөрү көп, ошол сөздөрдү айтып алышсын. Себеп дегенде биз эркектер отуруп өзүбүздүн критерийлерибизди койгондо же болбосо өзүбүздүн көз карашыбызды бирөөгө таңылабаганда эч кимге бербейбиз. Кыздардын оюн көпчүлүк учурда укпай койчук деп көбүнчө бөлүктө кыздарга басым жасаган болчук. Анан долбоор ушунча популярдуу болуп кетип, биз жеткире турган ой бир аз башкача жетип калганын бир аз өкүндүрүп койгон. Ошон үчүн долбоорду жапканбыз, кайра ачып жатабыз. Бул сезондо болсо албетте тамашалуу сурамжылоолор көп болот, бирок аны менен биргеликте аябай оор, аябай маани бере турган темаларды козгогонго аракет кылабыз. Элдос Аскарбеков, Фрунзе ТВ каналы ар дайым сиздер менен. Ошондуктан катталып, лайк басып койсоңуздар биз ар дайым ыраазыбыз. Анан айткандай эле темаларыңыздар болсо ылдыйга жазып коюңуздар. Көрүшкөнчө.